сөздү баштардын алдында айтыш керек, онкология экиге бөлүнөт. Чоңдордун онкологиясы башка, балдардыкы башка. Негизи азыркы тапта Кыргызстанда 200 жылына 200 бала ооруйт онкологиялык оорулар менен. Менин жана башка окумуштуулардын ойлору боюнча бул аз. Негизинде Кыргызстанда 300-ге жакын бала ооруш керек. Анткени бул онкология, балдардын онкологиясы бул константа деп коет, постоянный бир сан экен. Ар бир 100 000 балага 18-ге чейин бала ооруйт экен дүйнө жүзү боюнча. Эгер ал сандан азыраак болсо, демек кээ бир учурлар Кыргызстанда катталбай калып атат деген сөз. Бишкекке жетпей калып эле, ошо айылдан эле чарчап калып атат деген сөз да. Эгер биздин системабыз, медициналык системабыз бардыгын толугу менен эсептеп баштаса, бул 200 учурдан көбүрөөк болуш керек негизинде. Демек биз жоготуп атабыз. Ал эми чоңдордун арасында ооба, ал көрсөткүч өсүп атат. Өзгөчө 3-чү жана 4-чү стадия болуп туруп биринчи жолу аныкталып аткандар да көбөйүп атат. Анын себепкеринин бириси эл экономикалык тартылыштан кеч кайрылат, бейтапканаларга, айыл жергесиндегилер шаарга барышпайт, көрүнбөйт, ошондуктан кеч абалында билинип калат. Экинчи себепкер бул азыркы экологиялык өзгөрүүлөр. Анткени биз аябай көп химикаттарды көп колдонобуз. Тамактын арасында көп болот, кийим-кече ар нерселерде да көп колдонот, аба бузулуп атат, суу азыр таза эмес, ичимдиктер таза эмес, химиялык заттар аябай арасында көп болот. Ошондуктан онкологиялык оорулар көбөйүп баратат. Стресс деген албетте таасир этет. Бул мисал, эгер мындай балдар онкологиясын айтсак, мисал 30%га чейин биздеги болгон бейтаптар ажырашкан үй бүлөлөрдөн болот. Демек бала да сезет, ичинде кандайдыр бир стресс болот. Чоңдордун арасында андай учурлар да көп кездешет. Бизде баягы онкологиялык оору бирөөсүн жоготкондон кийин, бир чоң стресс болгондон кийин онкологиялык оору болуп кеткендер андай да көп кездешет. Бирок ал жөнүндө мындай так маалымат жок, так изилдөө эч ким өткөрбөгөн. Ошондуктан айткан кыйын, бирок баягы мен өзүмдүн тажрыйбама таянып туруп, ооба стресс албетте таасир этет онкологиялык ооруларга деп айта алам. Балдар онкологиясы, мисал балдар онкологиялык оорулар себепкери негизги белгисиз. Эч ким билбейт ал эмнеден. Анткени буларда кандайдыр бир генетикалык мутация болот көбүнчөсүндө. Ал мутация эмнеден пайда болгонун аны билиш кыйын. Себеби эне баягы боюнда бар кезинде кайсы оорулар менен ооруганбы, же радиацияга чалдыкканбы, аны билиш кыйын. Энеси өзү айтпайт көбүнчөсүнө, анын учетун эч ким өткөрбөйт. Ошон үчүн айткан кыйын. Бирок чоңдордун арасында аны тактаса болот. Мисалы тамеки тарткан адамдар албетте көбүрөөк онкологиялык ооруга чалдыгат. Мисалы курулган тамакты көп жегендиктен баягы Кыргызстанда мисалы ашказан рагы аябай чоң деңгээлде. Мисалы бир профессор айткандай, мурун кыргыз аялдардын арасында 60-70 жылдарда көкүрөк бези рак оорусу аябай сейрек кездешчү экен. Анткени ал жылдары кыргыздын аялдары көптөрүп көп эмизчү экен. Ошондуктан баягы рак, көкүрөк безинин рак болбочу экен, аз болчу экен. Азыр болсо баягы анча көптөрүбөй калды биринчиден, экинчиден аборт жасашат. Ошонун баардыгы гормоналдуу мындай өзгөрүүлөргө алып барат, кийинчерээк ал болсо рак ооруларга алып барат. Ошондуктан баягы ошондой өзгөрүүлөр болот. Дагы будан башка да көп факторлор бар да. Негизи аны бөлүп коет. Физический факторлор, химический факторлор, биологический факторлор деп коет. Анын баардыгы ар бир оорунуку өзүнчө болот. Мисалы, жатын моюнчасыңкы
ал жерде вирус көп ролду ойнойт. Азыркы коомдо бизде аябай көп болуп атат. Ошо папиллома вирус человека деп коет. Ошол аялдарда көп кездешсе, мисалы канда болсо, ошолордо жатын моюнчасынын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Демек, анын ролу бар. Анан экинчисинен баягы Союздун малында баягы диспансеризация деген бар болчу. Рак боло элек оорулар бар, ракка алып бара турган. Ошолорду көзөмөлдө поликлиникаларда 2-3 ай сайын чакырып, көрүп, баягы ошол ооруларды дарылап турчу. Азыр андай көзөмөл жок. Ошондо врачтардын да кайдыгерлиги таасир этет дейсизби? Кайдыгерлик эмес, бул азыркы система андай эмес. СССРдин медицинасы жетишкендиги бир эң чоң нерсеге жетишкен, бул профилактический медицина деп коет. Бизде алдын ала көзөмөлгө алчу. Азыр болсо баягы ал система кыйрагандан башка системага өткөнбүз. Азыр система профилактики деген мурункундай жок. Көзөмөл көп болбойт. Медицинанын кайдыгери дейин десең, бейтаптардын өздөрү деле кайрылышпайт да. 6 ай сайын ким поликлиникага барып жүрөт азыр? Эч ким барбайт. Ооруганда эле болбой калганда эле барышат. Ошон үчүн бул жакта негизги суроо бул толугу менен коомубузда бар да. Врачтарда да бар, өзүбүздө да бар, бейтаптарда да бар. Антибиотик пайда болгондон кийин адамдын жашоо убактысы да өсүп баштады. Мурун эгер орто жаш өлө турган орто жаш 60-50 болсо, ал болсо 60-70ке чейин узарды. Ал жашка адам жеткенден кийин жүрөк оору көбөйө баштады. Азыр болсо эң биринчи орунда азыр жүрөк оорулар, экинчи орунда онкология. Анткени биз азыркы медицина будан башка ооруларды, будан мурун биринчи орунда болгон ооруларды жеңип койду. Ошондуктан бул оорулар алдыга чыгып баштады. Мисалы балдардын рагы Кыргызстанда 5-чи орунда. Бирок чет өлкөдө, Америка, ошол эле Англияда 2-чи орунга чыгып кеткен. Анткени алар биздеги азыр Кыргызстанда 2-чи, 3-чү, 4-чү орундагы ооруларды жакшы дарылаганга үйрөндү. Ошон үчүн аларда онкология 2-чи орунга жылып кетти. Ошондой өзгөрүү. Ошол да бир себепкер болушу мүмкүн да. Себеби адамдар көбүрөөк жашап калды. Көбүрөөк жашагандан кийин онкологический оорулар бул көбүнчөсү карыларда кездешет негизи. Ошон үчүн бул азыр онкология көптөй көрүнөт да. Бирок эгер мурункундай алсыз болсок, медицина азыр инфекционный оорулар алдыда болмок. Биринчиси, бир нерсени билиш керек эл. Чет өлкөгө сиздер дарылап барайын дегенде бир нерсени билиш керексиңер. Ал нерсе ал бизнес. Мен мисалы көп көрөм. Мисалы менин бир рак оорусунан бир ата-эне баягыда бир алып чыгып, ушундай жардам сурап атат. Ушунча 200 000, 300 000 сурашып атат, тиги бу деп акча ата-энеси. Бирок дүйнөлүк эле статистиканы карасаң, 1 жылдык ошол ооруда 1 жылдык аман калып өлбөй калгандары 5% түшпөйт. 5тен да аз. Демек, тигилер жөн эле ошол акчаны алыш үчүн чакыртып атат да. Ошон үчүн эгер силерге чет өлкөдөн чакырышып бизге дарылан десе, биринчи бул жактагы врачтардын кеңешмесин алыш керек. Чыныгы керекпи? Мен ата-энелерге дайыма түшүндүрөм. Мен ишенем, что силер балаңарды жакшы көрөрүңөрдү. Ал үчүн үйдү да сатып бергенге даярыңарды түшүнөм. Бирок үйдү да сатып туруп, эртең эчтекесиз калып калбагыла. Баланы да жоготуп, эчтекеңер да жок болуп калса, ал өтө өкүнүчтүү болот. Ошон үчүн билиш керек да. Бул бир нерсе. Экинчиси, ооба, кээ бир ата-энелер жөн эле акча табыш үчүн да топтогондор да бар. Андай мошенниктер бар да, ата-энелер эмес, мошенниктер бар. Кайдагы жок бир сүрөттөрдү чыгарышып алып, элден акча топтоо, андай да бар. Ошон үчүн көбүнесе кайрылгандар булар фонд аркылуу кайрылышат да, ошолорго ишенсе болот. Анткени фонддогулар алар текшерет, алардын документтерин бизге келип бизден сурайт, мондай бейтап барбы, чет өлкөгө барсак жардам береби деген. Анан дагы бир нерсе айтар нерсем, мисалы бизден Италияга жөнөткөндөр бар, Германияга жөнөткөндөр, ал жерден деле чарчап, балдары чарчап келгендерди көргөм. Алар деле 100% онкологияны жеңбеген.
антип айтканга болбойт. Аларда деле мындай ийгиликсиз дарылагандар бар, ийгиликтүү дарылангандар да бар. Албетте бизде Кыргызстанда көп жабдыктар жок. Биз көп нерседен муктажбыз. Эгер бизде жок болгон нерсе болсо, биз ата-энелерге ар дайым айтабыз, могу чет өлкөгө барып, могу лечениянын моунчасын кылып келгиле деп. Кээ бир ата-энелер билбейт, андай да болот. Мисалы мен көргөм, көздүн рагынан бир ата-эне барып алып туруп Москвага барып 300 жок 500 миң сом коротуп келген жыйынтыгында ал баланын көзүн эле алып койгон да, көзүн операция кылып алып коюшкан. Бирок 500 миң короткон. Кыргызстанда биз ошондой эле операция кылбакпыз, и короткон акчасы ноль болмок да. Бизде ал бекер жасалынат. Андай учурлар да болот да. Ата-энеси баягы эч ким менен кеңешпей бул жактан түздөн-түз өздөрү барып алышат. Алда тура эмес. Биринчи ушул жерден Кыргызстандын докторлорунан кеңешме алып, ошондон кийин барыш керек. Чет өлкөдө деле балдар чарчап калат, ошондой эле көрсөткүчтөр бар. Мисалы, миелобластный лейкоз деген бар. Дүйнө жүзү боюнча 75% чарчап калат ал балдардын. Бизде Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзү боюнча. Мисалы, мээни шишиктер бар, небір оор шишиктер бар. Ал кайсы жакка барсаңар деле ошондой эле жыйынтык болот. Ошон үчүн биздики өтө алсыз деген сөздөн алысмын. Мен мисалы СНГ боюнча балдар онкологдордун уюмубуз бар. Ошол жерде кездешип, 6 ай сайын жолугабыз. Эми ошол жерде мен айтып кетерим, мисалы Кыргызстан СНГ боюнча эң арткы орунда эмес. Мисалы Орто Азияда да эң акыркы орунда эмес, балким Казакстан бизден кичине жакшыраак. Жабдыктар күчтүү. Калган өлкөлөрдө Орто Азияда биз бирдей эле көрсөткүчтөрүбүз. Мисалы Армения, Молдова деген өлкөлөрдөн деле биз жогорубуз. Антип өтө жаман деп айта албайм. Бирок силер маалымат жетишсиздиктен да бунун бардыгы. Бунун бардыгы маалыматты бериш керек элдерге, көрсөтүш керек, айтыш керек. Бизде монча, тигилерде мынча, биздин жетишкендигибиз мындай, чет өлкөдө жетишкендик тигиндей деп туруп айтып көрсөтүш керек негизинде. Ошондо эл билип калат, түшүнөт. Мындай экен. Анан бизге эгер эмне жетпей жатса, ошол жабдыкты алганга да тырышыш керекпиз, өнүгүш керекпиз. Мен мисалы айта алам, балдар онкологиясы акыркы бир 7 жылда кичине өстүк. Көп жаңы протоколдорду колдонуп баштадык, жаңы дарылоо ыкмаларын колдонуп баштадык. Мурун жасалмаган операциялар азыр жасалынып атат. Өзгөрүүлөр бар негизинде.